Өрік қомыз. Авторы Бекташ Шамшаев. Оқыған Бақытбек уулу Адилет. Бұ чалды көргөн билгендердің көбі баяғы Алкештердің атасы дешчү. Жашы 90-дан ашқан чал эки бирдей уулунан тирүүлөй ажыраганын билген соң бүт дүйнөсүн комуздан издеп калган. Чалды балдарына чейин эле ээртише келген эки жамандык белге тээп баса берди. Бири бейиш болгур кемпири болсо, бири кулунчагынан коонап чоңойткон жерде кашкас эле. Кезинде дуван жарган күлүктүн ичер соосу батар күнү түгөп, тарамышы көк тартып баратканы көп болгон. Кемпиринин карашында союп салалы дегендердин сөзүн жакын жуутпай койгон чал эртелигеч сыртка чыгып атка чөп салган болуп, бирок күндөн күнгө чүңүрөйүп, уясына кирип бараткан аттын көзүн тик багып карай албай, жүүнү бошоп, зээни кейип кайтар эле үйгө. Жерде кашка акыры кабыргасы саналганча арыктап, жем чөп ирмей албай калганда бүк түштү. Ошондо демейде эч нерсе менен иши жок, эки уулу жоро жолдоштору менен келип, өлгөн атты жолдон ары сүйрөп барып, айылдын көр жер төккөн таштандан кегине көм салып баса беришти. Ал болду. Кашка ат жыгылгандан тарта, чалдагы малкана тарапты аттаганды токтотту. Боор эти менен бир бүткөн ат күйүтү оңбогондой оор экенин билген эмес экен. Балким чал кемпир өлгөндө да мынчалык күйгөн эместир. Өлсө бир кемпир өлгөндүр дечү. Кемпир табылат бул айылдан. Бир эмес 1000 кемпир табылат. Бирок мындай сулуу, мындай күлүк атты кайдан табасың эме? Бир айыл эмес, бир дувандан таап берчи эр болсоң. Балким мындай атты экинчи бужалгандан таап алуу мүмкүн эместир. Чал көзүнө жерде кашканын жалындай сойлогон жаш кези, өткүр кези, өзүнүн булчуңу бутка батпай, айылга аты чыгып, Кудай бетин салбай кал, канжардай мизилдеп, алтындай жалтылдап турган учуру. Анан Абылай Аксым дегендин ашкан сулуу кызын бир көрүп ашык болуп, түнү менен ала качып кетип, таң атканча ээн тала эрме чөлдө эпке келтире албай жүрүп, таң атканда көшөгөгө кийиргени тартылды. Таттуу элестердин жыргалында жаткан чалдын тынчын короодогу өтүктүн тарпылдагы, бул айылдын ата энесин калтырбай ак шыйта сөгүп келаткан таанышын бузду. Чал сөөгүнө кирип бараткан үлүлдөй жыйрылып, жаман ичигинин ичине кирип үлгүргөнгө жетпей калды. Энеңди искейиндин атасы деп каалганы шара качып жиберип, босогого тура калган кичүү баласы чалдын көзүнө колдорунда жалаңкыч жүгүргөн үңкүр манкирге окшоп кетти. Мастын аңтарылган кареги чанагын айланбай, ошол айланбаган калыбында түзеле шыпка бир тийип, андан үй бурчундагы үстөлгө куюлуп, анан ичиктин ичиндеги кыбыр-сыбыр эткен чалга агып түштү. Түшөрү менен атып жөнөдү. Энең Нурабайындын атасы. Чал уулунун мындан акыркы сөздөрүн укканда жок. Башка, көзгө, жонго союл болуп урулуп аткан өтүктөн өлүп калбас үчүн жанын ичиктен кол жеткен жерине ала качып, далбаста батып эсинен танды. Жесил чалдын бакандай эки уулу болсо, бирөө шаардан шермендеси чыгып келген эндиктүү жубанды ит ээрчигендей ээрчип кеткен бойдон кайтпай калды. Каранын көргөзмөк тургай кабарын угузбады. Аны сурагандарга чал жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт деп жооп берчү болгон. Кичүү баласы тышка кетпеди. Башынан окууга шыгы жок неме онду бүтүп эле көчө таптаганга өттү. Анан аскерге кетип, мөөнөтүн өтөп кайтты. Ага чейин вино таткылай калып жүргөн бала, андан келгенден кийин түзеле аракка өткөнүн, андан да чылымын кошо үйрөнө келгенин чал байкуш сызып билди. Ошондон тартып, атанын акылы, ачуусу, ыйы менен муңу уулуна сиңбей койду. Каңгып ичип калган баласы бул үйгө түнөп алуу үчүн гана келбесе, дүйнөдө оокат тирлик деген бар экенин,
Аны жарыкка алып келгендердин бири атасы бар экенин унутуп салган болуучу. Аракты атасынын канын ичкендей, бу дүйнөдө аракка жалгыз ушу чалдын уулунун гана өчү бардай ичти. Ошентип жүрүп үйлөнүүгө кылган аракети текке кетти. Бөтөн айылдан бир шордоону сүйрөп келди эле, бир ай чыдабай баса берди. Экинчиси 2 аптага араң жетти. Ошондон кийин ал үйлөнүү тууралуу ойду таштады. Акырындап атасына да кол көтөрө баштады. Баласы салган эн тамга өчүп, бети башынын шишиктери тарай баштаганда ордунан туруп сыртка чыкканы менен тирүүлүктүн кызыгы көңүлүн жылытпай, баарынан тажап, кышкы күндүн өзү да суук көрүнүп турду. Жерде кашка көмүлгөн жапсарды, айыл четиндеги кар чүңкөнүп жаткан мүрзөлөр тарапты карап улутунуп жиберди. Аны менен тең туулуп, тең өскөндөрдүн, жашы улуу болсо да жаны бирге тели тең туштардын, асыл кеч келиндердин, анан бечара кемпиринин сөөгү, жакшы көргөндөрдүн баары ошол жерде болчу. Чал мына ошол тунуп жаткан талаанын көзү көргүс жагына безип кеткиси келди. Бели талганда бүрүшүп, бир уч болуп бир бурчта жатчу чал. Тамыры тарамышына илинер-илинбексен болуп соолуп жатчу чал. Колуна так өзүнө окшоп эскирип кеткен өрүк комузун алды. Кезинде жерде кашканын күйүүсү, жаштыктын ак өпкө кылган алоо деми менен атаң көрай баарын унутту. Баарынан да көзүн ачып ийсе атылып кете тургансыган өнөрүн, ошол өнөр башканын эмес өзүнүн жүрөгүндө жүргөнүн унутту. Унутканын чал бүгүн эстеди. Бүгүлүп түшкөн дүнүйө-ай, бүгүн кечеле, бүгүн аябай кечеле. Бирөө унутуп, таштап кеткен аргамжыдай суналган узун айылдын дымырап турган кеч бешимде колуна комуз кармаган чал кетип баратты. Баратып, шоругаткан 2 уулун эстеди. Бир кезде айыл суктанып, айыл көз арткан бир үй бүлө ушентип талкаланып жок болоорун ким ойлоптур? Кемтик кимден кетти? Өзүнөнбү? Өзү мыкты эле го. Өз айыл эмес, өңгө айылдын сулуулары шыпшына карап, шыбырап турчу эмес беле чиркин. Кыйды чал кыргыз эмеспи? Өзүнөн өөн таппай койду. Анда кемпирибе? Жатыны жаман энеңди, деп ичинен сөгүндү. Жалаң жиндинин тукумун тууп, бардык күнөөнү мындан 6 жыл мурун өлгөн кемпирине шылтады. Шылтаары менен жеңилдей түштү. Анан чалдын жүрөгүн жалындай орогон бир арман чырмай баштады. Арман алыста калган күйүү эле. Жаманбы, жакшыбы, агылса агып түгөнбөчүдөй, төгүлсө төгүлүп түгөнбөчүдөй болгон аруу, ак чаңгыл мунарыктай таза, таберик күйүү болчу. Учурунда кызматка да, катынга да, бала чакасына да чолоосу тийген чалдын мына эми ушуга тийбегенин кара. Итке айланып, тентип кеткен 2 уулду багып чоңойткондон көрө, жүрөктөгү күйүүсүн багып чоңойтса эмне? Чалды өзөктөн чыккан 2 уулу көмбөй, өнөр көмбөйт беле. Чал мына ушинтип баратты. Ушинтип баратты. Капырай, бул каяктагы күйүү. Бул күйүүнү өзү чертпей калган комузга сала албай. Салайын деп келгенде кароосу катып, каны какшып калганын айтпайсыңбы? Ак кар жамынган, айталаадан аккан күйүү аны түз эле мүрзөөлөрдү көздөй жетелеп жөнөдү. О, тукумуң өскүрдүк-ай. Күйүү мына бул үстү ачылган үңкүрдөн чыгып жатты эми. Күйүүгө аралаш шаңкылдап күлгөн үндөр, жерде кашканын кишенегени угулду. Кудай-ай, мында келбей, буга чейин ал кайсы тозокто адашып жүрдү эле. Комузун колтугуна кыскан чал өзүнөн өзү келген бейишке жөрмөлөп кирип кетти. Эртеси түш ой, мурда күнү каза болгон кемпирдин килем жабылган табытын колмо-колдоп көтөрүп келаткан бала чака, неберелеринин, анын артында агылган өлүк коюучу сансыз көп адамдардын карааны
ак кар оролгон жолдо ирелеңдеп казылган көрдүгөздөй сойлоп келатты. Көрдө күү азгырып кирип кетип, мүрт кеткен чал комузун койнуна бек кыскан бойдон тоңуп жаткан. Чалдын уулу Кабыл Камок деп аталган тепкедей көк түкөндүн артында ылжыганча мас болуп сулап жаткан.